Assalamu алейкум, урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын катталуучулары, биздин көрүүчүлөр. Бүгүнкү чыгарылышта туугандар биз Нокаттын салкын жери Шаңкол деген айылда турабыз. Бул чыгарылыш азыр сиздерге туугандар дыйкандын аттарын тартабыз. Бирок бул аттардын баалары деңгээли, аябай жакшы мындай жакшы баага коюлат экен достор. Анда эмесе биз менен чогуу болуп бүгүнкү чыгарылган эки атты тартып көргөзүп беребиз. Аларды көрүңүздөр. Баалар жаккан болсо, алдыдагы номерге чаласыздар. Бул биринчи номердеги ат. Бул жакта көрүп турган экинчи номердеги ат экен достор. Анда биринчи саламдашалы. Ассаламу алейкум. Ден соолуктар жакшыбы? Жакшы ака, өзүңүз. Аттарды сатууга чыгарайын деп атасыңарбы? Чыгарып атабыз. Эмне үчүн сатып атасың? Жакшылыкка акча керек болуп. Жакшылыккабы? Жакшылыкка. Жакшылыкка болсун. Анда бул ат боюнча баштайлы экем, Аттын жашы кандай? Жашынан кетели биринчи. Азыр ушу июнь айларына барып кунан чыкма. Июнга барып кунан чыкма. Бул сенин колуңа каяктан келген же өзүңүн бейгин баласыбы кандай? Бул Өзгөн базарынан эле алынган, Кан базардан. Кан базарынан алынган. 6 айлыгында алынган. Кулун малында, Кулун малында. Ошодон бери колдо. Тарбиялап келесиң. Ооба. Жакшы, жакшы. Мынакей туугандар, Өзгөндөн алынган экен бул ат 6 айлыгында. Сиздер өзүңүздөр да уктуңуздар болуш керек. Уже минип үйрөтүп койдуңар. Ооба, минип ушу жаш балдар минип карап, ушу укам карайт. Укам карайт экен да. Аттын мындай турушуна караганда чөптү жейт экен, Вот шакал чыкпайт да. Шакал чыкпайт. Ооба, расход жок буда. Расход жок туугандар. Салганын жейт. Ооба, салган. Ошо мына курсагынан эле мындай билип койсо болот экен. Ат соогай экен, узун. Азыр да беде жебей эле бул. Ак чөптө турат. Ак чөптө эле турат. Ооба. Жоошпу өзү? Өтө жоош. Өтө жоош. Такага кое элексиңби? Такага тура элек. Така тура элек. Така көрө элек. Көрөлү. Мынакей достор, аттын азыр көкүрөктөрүн тартып коеюн. Мына ичтерин тартабыз достор. Бул атты алган адам утат го деп ойлойм. Азыр баасын укканда таң калбаңыздар туугандар. Баасын канча деп атасың? Баасын 110 миң доллар. 110 миң сом. Значит, сен сатышка коятыпсың, Сатышка мындай эмес. Андай аспай эле, Элге жеңил болсун. Элге жеңил болсун үчүн азаматтын аке туугандар. 110 миң сом кеми бар деп ушул ат коюлду достор. Анда эмесе алдыдагы номерге чалып байланышсаңыздар болот туугандар. Ошондо кунан чыкма. Тишин көргөзөбү? Ооба, көрсөтөт. Кичине тизин тартып коюң. Мынакей туугандар. Өзүм эле көрсөтүп коеюн. Мына алды. Баарын көрүңүздөр туугандар, кунан чыкма. Июнга барып кунан болот дейт. Бастырчы да кичине. 110 миң сом аябай жакшы баа коюлду деп ойлойм. Мындай баада тез эле кетип калат деп мен дагы ойлойм достор. Анда бул биринчи номердеги кунанды көрдүңүздөр. Келесиздер, чабып көрөсүздөр. Атты жактырып алсаңыздар болот. Эми экинчи атка өткөн болсок туугандар, экинчи ат данчак ат экен. Аны дагы толук мүнөздөмөсүн алып, бул 5 кашкадан кийин чыгарабыз. Анда досум, экинчи ат боюнча айтам, Бул ат сага качан келген, ошону бир маалымат берчи. 2,5 ай болуп калды. 2,5 ай болду. Ооба. Бул Ростовдон келген мага. Ростовдон прямо келип түшкөнбү? Жок, мына өзбек туугандардан алганбыз. Азоосунда. Азоосунда. Ооба, минип үйрөтүп, нарак берагын кылып койдук. Буну сага кандай деп берген? Данчакпы же? Буну данчак деп берген. Данчак деп берген, Ростовдон келген экен да. Келгенде минге экен эле же үйрөттүңбү? Келгенде өтө азоо эле. Өтө азоо эле. Кармаган эмес, өзүм кармап азыр полный жоош. Жоошпу? Буттарынан бери көтөрдүк полный. Уже 2,5 айда үйрөтүп койдуң. Ооба. Жашы канча дедиң, айтып койчу? Жашы 5. 5 жаш. 2 асыга толот экен да? Ооба. Мынакей туугандар. Такага кандай экен? Такага биринчи такасын мен дарга такалагам. Дарга асыппы? Ооба. Экинчисин такалан элекпи? Жок, такалан элек. Ошол бойдон. Буту түшүп калган. Мына буту эмне болгон? Бул бутун темирге уруп алыптыр. Атканада темир бар эле. Оң жактагысы? Ооба. Тизеси. Ал эмне, мындай кайтабы? Ооба, кайта любой эле бет врачына көрсөтүп алса дагы болот. Бет врачка көргөздүңбү сен? Ооба, көргөздүм. Не деди? Кайтып кетет деп неме кылган. Азыр уже дарылап атасыңбы? Ооба, жылуураак карма деп, ооба. Жылуураак карма деп, Ооба. Атты чаап көрсөк болобу? Болот. Бир чаптаган анын баасын айтасың, Мынакей достор. Арканкы сол оң немесине сананачы? Бул ошол Россияда болгон окшойт, Ростовдо. Кичине шрам бар экен, Ооба. Шрам деп кайманат койбодуң анан? Жок, бунун кайманаты ураган. Ураган. Не үчүн?
Чуркашы жакшыбы? Ооба, чуркашынан карап коюп. Анда азыр урагандан ураган экенине бир далилдеп көргөзчү, бир чапчы. Кеттик. Мына кетип алар чапканга даярданып азыр ылдыйдан өдөгө көздөп кетиребиз бул ураганды. Мына кетип алар урагандай эле кетет экен го Булат. Караңыздар достор. Айда! Өткөр. Данчак деген кылып тургандар. Чуркашы аябай зор ат экен. Өзүңүздөр көрүп тургандай, алыс каралыкка чаптырып көрдүм тугандар. Эми баасына келип токтололу. Так. Дагы чуркайм деп атат, Эми бул деле кунанга окшоп мындай сатылыш баасын айтасыңбы? Ооба. Жакындатып эле. Ооба, жакындатып. Айтчы, баасын канча деп атасың? Баасын 190 миң атам. Кеми болот. Кем болот бираз. Мына кетип алар 190 миң сом кеми бар. Бою канча чыгат? Бой 1.60 чукулдап калса керек. 1.60 чукулдап калат, Андан кичине бийигирээк болушу мүмкүн. Мына кунанчы? Кунанчы? Кунан бой 1.50. 1.50, Аста гарантия берем. Достор, мынакей. Гарантия берем деп атат. Мына кетип алар 190 миң сом деп айтылды. Бүгүнкү чыгарылышта достор 2 ат эмес, дагы 3-чү аттагы кошула турган болду. Ал кайсы ат экенин 3-чү аттан көрөбүз достор. 190 миң кеми бар. Анда эмесе алдыдагы номерге чалып достор байланыш кыла, Данчак менен Кунанды жана 3-чү чыккан атты алып калсаңыздар болот. Кеттик, кийинки атты тарталы. 3-чү номер кандай ат экен? 7 жаштагы 3-чү номердеги атты тартып көргөзүүнү баштайбыз. 7 жаш болгондо 4 асы болуп калат экен. Мүнөздөмө алып берели. Үкам, бул аттын ат өзүңө караштуу? Ооба, бул акамка. Акаңдын атыбы? Жакын бир акам бар эле, ошонуку. Сатууга чыгып атат бул дагы, Ооба. Не үчүн сатып атат? Бунун өзү Россияга кетет. Россияга кетет эзи. Россияда келип, күзүндө келип, чалып, жазында кетип калат да. Бул аттын өнөрү барбы эми? Бул аттын улагы. Тор аттын. Улагы бар. Улагы бар. Чабылып жүрөт. Ооба, чабылып жүрөт. Өзүң чабып көргөнсүңбү? Ооба, чабып көргөм. Чабып көргөнсүң. Неси ошондо улагы күчтүү? Улагына ооба. Үйүргө коюлган бекен же коюлган эмеспи? Үйүргө оягын билбедик. Ал жагын билбедиңер, Да, бизге дагы келген. Мына кетип алар. Тору бул карабайыр ат экен, Ооба, карабайыр. Карабайыр, караңыздар тургандар. Бою 1.60-тан өдө 65ке жакын турган ушул аттын азыр бир сыйра мындай поворотторун көргөзчү. Улагы бар аттын кандай өнөрлөрү бар экен, ушул жерден дагы бир сыйра көрөлү дагы. Атты чабып көрөбүз. Эгерде жаккан болсо чалып сурайсыздар, баасы дагы жакшы баага коюлат экен тугандар. Чапчылды, чабып кетип кал. Мына кетип алар. Атты көрүңүздөр. Аттын баасы сурайбыз азыр. Өдөдөн ылдый дагы бир чабып койсун. Ылдыйдан өдө дагы бир чабып койсун. Чап, чабып бер. Тугандар, тор ат келатат. Оозу жумшак экен. Оозу жумшак экен, Оозу жумшак. Мындай пейилдери барбы, жаман пейилдери? Сен бул атты көрүп эле жүрөсүң да. Жок. Жаман пейили жок. Ооба. Такага дагы жакшы турат. Такага дагы жоош. Жок. Дени сак. Дени сак, ооба. Жештеричи? Жештери зор. Жештери зор. Мына кетип алар. Торат. Эми тораттын баасын канча деп атасың, Үкам? Тораттын баасын 200. Кеми болот? Сатылышка, ооба. Сатылышка. Мына кетип алар. 200 миң сом кеми болот. Бул жерде R деген табро экен. Такага турушары жоош, Ооба, жоош. Эч жеринде айыбы жок. Жок, айыбы жок. Тугандар, караңыздар, үйүргө кое турган ат экен бул дагы. Эгерде үйүрү болгон болсо, үйүргө койсо жакшы ат болуп бергидей. Ошентип бүгүнкү чыгарылган 3 атты көрдүңүздөр достор. Аттар жаккан болсо сиздерден класс. Аттарды алып калыңыздар, жакшы аттарга мынакей туш келдик тугандар. Ошентип бүгүнкү чыгарылыш Муз ТВ каналы сиздер менен болду. Көрүшкөнчө.